Қараңыздар, қандай ғана керемет нәрсе. Өзіңіздер де байқап түсініп отырасыздар ұқсайды. Бұл қалқан. Еме бұл іштен жазалғанын байқаңыздар. Қайыш менен. Онан темірге чегіліп, прям оқмыш сон болып жазалыптыр, таштарды аралашып. Қараңыздар. Бұл болса қылыч екен. Қылыч бұғадағы ойым шиімдер чегіліп сон жазалған екен. Düşünata тоқсостар, бұл Қырғыз ел қасиет академиясына келдім бүгін. Азыр Шаршеналы ағаға бұлар бойынша сұрау берейін. Шаршеналы аға, сіз менен бүгін жолығып отырғаныма аябай қуаныштамын. Сіздерде бір сонун өзгерістер болатқан екен. Бұл қалқандың жайын айтып бербейсіз бе? Бұны кім жазады? Белек қылып берішті бе, заказ менен жазаттыңыз бе, оқымыш соғын еш екен. Қылыч өзінше бір башқа ойым чиімдер чегілген. Қылыч бі бұл? Бұл қылыч менен қалқан Қырғыз елінен ең өзекті символдарын, белгілерінің бірі да. Мұнау әрбір ел үшін, жер үшін деген ер азаматтар, батырлар бардығы тең ұшы қалқан жана қылыч менен құралданып кешкен дағы. Kılıç menen aşıkça jерлерди kırkıp kesip degендей. Ада эми калкан менен коргонуп деген бул символический жактары да бар да. Атадан ошон үчүн мына калканды бул диаметри бир 2 метрге жакын го дейм, 2 метрге жакын. Анан бул жерде дүйнө жүзүндөгү жанагы алам боюнча илим белгилери чыгыш менен рухордонду калканга салып коюптур да дебейин бе? Чыгыш менен батыштын чырагынан бүткөндөй дегенде, асман менен жердин тирөөчү дегендей, уш жерге бардык жер аламда жашаган элдердин руханий байлыктары, ошонун белгилери, диндердин символдору жана башка философиянын символдору, ошол руханий илимдерди изилдеген окумуштуулардын жана байтадан келаткан ошолордун символдору баары түшүрүлгөн. Ушундай бир калканда муну бизде Кыргыз элинде да бир касиеттүү бир жигит бар, Канат деген жигит көптөн бери ал дагы ошо аян менен ушундай кылып оюуларды алат, ар бир адамга дагы кандай ою түшөт ошону да билет. Анан ошонун идеясы менен анан ушундай өнөрпоз балдар жасаган экен да. Жасагандан кийин бул жерге бизге келип калган, бул жерде Манас Ордо деген дагы берде Манас Ордо уютку деп коебуз. Бул жерде боз үйүбүз жана Манастын туусу турат. Ошол жерде бир Акыла Эрнис дегендер бар. Анан ошо ордо бар да, ошо ордодо алып келип, анан ошол жерге турсун деп, анын үстүнө биз мына биякта дагы билесиз, мына 40 руу кыргыздын туулары тигилери турбайбы, мынакей 40 туу кыргыз тигил Манастын бакай кошой Манас деп, мына ушул туулар турат. Анан ошол үчүн ушул жерде буюрса жакында дагы бир жаңы боз үй тигилет. Анан ошол боз үйгө келип, элдер келгенде көрүп, мындай кыргыздын улуулугун түбү каякта экенин билсин деп, ошол Канат деген жигит ушул жерге турсун деп, туруп касиет иштесин деп жиберген экен да. Анан боз үй, азырынча боз үй тигилгенде, ошо биздин бөлмөдө, биздин офисте турат. Анан кылычты дагы ошол жерге бир Кыял деген дагы өнөр боздор жашаган Кыял деген бирикме бар. Ошол жерден кылычты буну да билбей эле алып келиптир. Бул не келгендечи, бул келгенден кийин 2 күндөн кылыч келип атпай алып келипчи. Ушундай бир төлгөлөр болуп атат. Анан жөн-жөндүн эместиңиз бар. Ушундай да, мындай кыскача тарыхы ушул. Анан мугайым не деп айтайын дегенибиз, биз өзү Кыргыз эл касиет академиясы, биз негизи мына уюшулуп мындай мыйзамдуу түрдө катталганыбызга 6 жыл болуп ашты. 17 августта 6 жыл болуп. Ошо бирок ага чейин дагы уюткут
жана башка кыргызчылык менен иштеп жүргөнүбүзгө бизге көп эле жыл болуп калды, мына 13 жылдан өтүпчү. Анан ошо 13 жылдан, мисалы үчүн мен өзүм 13 жыл, андан башкалар дагы биз менен чогуу кызматташкан, биргелешкен касиет жолунда дагы көп адамдар бар. Алардын алды там 20-30 жылдан бери, арты деле 10 жыл ушундан бери чогуу биригип, бир иш аракеттерди ар бир өз багытында, ар бир мисалы касиет жолундагылардын ар биринин өздөрүнүн багыттары бар да, мындай ар кайсы тараптуу багыттары болот экен. Ошол менен иштеп жүрүшкөндөр бар. Анан биз могу Касиет академиясын түзгөнүбүздүн максаттарынын бири ушуну бүгүнкү мыйзамга тууралап, бүгүн кандай ушул руханий багытта өзгөрүүнүн, бириктирүүнүн кандай жолдору бар деп ошого багытта кабыл алынган мыйзамдар бар, ошого тууралап, анан ошо лицензия боюнча аракет кылып, анан ушул нерсени биз өзүбүздүн билишибизче, түшүнүгүбүзчө бир программа түзүп, мына программаны биз Кудай буйрса акак деп атабыз. Акак деп мен ушундай ой келген. Акак чечмелегенде биринчи аасы бул аалам таануу, экинчи кысы, андан кийин к деген тамгал кыргыз таануу, андан кийин а бул адам таануу, анан кайра кысы коом таануу да, ошондо акак болот экен. Акак деген өзү бермет деген сөз, өзү акак бермет деп мындай түшүнгөндө ошондой түшүнсөк болот. Демек биздин жердин бермети, жердин ыйыгы, жердин касиеттүү жери кыргыз эли өзү ошондой. Мына көлүбүздү дагы көл берметибиз деп коебуз. Анан бул жерде демек көп касиеттүү ыйык маалыматтар жана көп катылган сырлар өтө көп да бизде Кыргызстан жериндечи. Анан ошолорду чечмелөө менен бул ата-бабалардын бардыгы тең мына ушул багытта келишкенде, себеби жер менен суубуз, абабыз, жерибиз, суубуз, анан ошого жараша элибиз, тилибиз, анан ошону менен биз улуу касиетти сактап келебиз да. Анан ошонун өзөгүндө кыргыз тили, кыркыруу эли, анан ошону бириктирген Манас деген бир караганда баатыр, бири караганда улуу биримдиктин энергиясы, ал эми дүйнөлүк кээ бир жана касиет жолундагы изилдегендер там верхний там Манас, низкий Манас деп анан жогорку акыл-эс дешип ошондой жазылган да изилдеген маалыматтар бар. Мисалы үчүн Блаватская деген мындан 100 жыл мурунку, 150 жыл мурунку аял киши ошол изилдеп ошол нерселерди. Анан ошолордун маалыматы боюнча мына Манас деген сөз, мисалы үчүн Индияда, мен Непалга да барып келгем, Непалга дагы. Анан Кытай тигибу Шанхай деген жерлерге чейин баргам. Анан ошол жерде дагы мындай Манас деген сөздөр көп жолугат. Жерлердин аттары бар, Манас деп чокулар бар, суулар бар Манас деген. Анан ошолордун баарын изилдеп отуруп, анан Манас бул жөн эле бир эле кайсы бир баатыр, жоксо кыргызга эле тиешелүү бир кичинекей персонификация болгон эле бир киши эмес. Бул биримдик экенин, энергиялардын биримдиги. Буну Манас деген сөздү бардык жака асман, мына өзүндө деле айтып атпайбы, асман менен жериңдин тирөөчүнөн бүткөндөй деген сыяктуу, бул асман менен жердеги окуялардын окшоштугу, жанагы бул окшоштук жанагы Кудай деген өзүнө окшотуп, өзүнүн үлгүсүндө адамдарды жаратты деген нерселердин мааниси да туура келген окуялар бар айтылат экен да ошол жердечи, Манастачы. Ошон үчүн Манасты бир эле убакта бир улуу энергия, улуу күч жөнүндө ошолордун сырларын чечип берген улуу сөздөрдүн бир туундусу, жыйындысы жана тарыхы деп да түшүнсөк болот. Ошол убакта ошол үлгүдө, ошо Манастагы айтылган үлгүдө адамдар жашаса туура боло турган бир жердеги адамзаттын мыйзамы, конституция катары дагы кабыл алса боло тургандай Манас илим экен да. Себеби муну 10-жылы мен как раз Кытайга биринчи жолу барып калып, Үрүмчүгө мындай немеге барып, ярмаркага, экспо. Ошол жерден бир Кытайга жолугуп калып, андан кийин ошол Кытайды бир Манас деген жерге алып барып, Кытайдагы Манас суу, анан ошол жерде көп нерселерди айтып, ошол Кытай кийин келген да, октябрда келип, 10-жылы. Октябрда биз элтерден чыгарып, анан ошондо телевизордон айткан Кыргызстанда, ошо Кытай айткан. Манас бул бир гана кыргыздарга тиешелүү эмес,
бүткүл адамзатка тиешелүү конституция, маданият, мыйзам деп ушул айтты эле да. Ошо Кытай ошентип айтканда, мен ушу Кытайды бирдемесиле Кытай жаман, Кытай манас тартып алат, манас тигинтип атат дей беребиз. Ал киши ошо Кытайдын жанагы араб тилинде жазылган Манас китебин, анан дагы бир аял бар экен Кытайда жазылган, ошол 20-30 жылдан бери Манасты изилдейт экен. Ошол китептен алып келип белек кылып берип, анан ошол сөздү айтып кеткенде, мен уялганыман жерге кирип кете жаздагам да. Ошо биз Манасты дүйнө жүзүнүн конституциясы эмес, өзүбүз түзүү керек билбейт экенбиз деп, 10-жылы октябрда болгон окуя да. Мына ошондон бери ушу Манасты изилдеп неме кылып жүрөбүз. Манас менен жерлер менен кандай байланышкан, эмне деген жерлерибиз бар. Мына мисалы үчүн ошо анан 10-жылы ушуну барганда мына могу жерде да бир сүрөттү көргөзүп коеюн. Мына Шанхайда экспо болгон да, Шанхайда экспо болгон да. Ушул жерде бүт туулардын баары турат да. Бул барган мамлекеттер. Шанхай Кытайдагычы. Анан ошо алдында туруп, анан кийин ушу биздин Кыргызстандын туусунун алдына барып туруп калсам, анан Кудайдын кудуретиби же ата-бабалардын арбактардын күчү бир гана Кыргызстандын желеги желбиреп кетип атпайбы? Башкалар турат, Кыргызстандын желеги желбиреп кетип атат да. Анан мен муну кийин түшүндүм да. Себеби муну тарт десем, мындай убагында тартпай калды жанымда. Анан уже желек түшүп калганда тартып атат да. Мына ушундай эле окуя бир жолу мисалы үчүн Кыргызстандагы биздин эле флагтардын арасында ушундай окуя болгон да. Мына ушундай нерселерди ошол жактан көргөнбүз да. Анан мына деген могу жерде сүрөт. Бул Үрүмчүнүн жанында бир Багдатоо деген жер бар да, Багдатоо деп коет. Анан ошол жерде мына мондай ал тоолордун арасынан аркы бетине өтүп, анан мына жерде көл бар. Анан могу жерде ушул жерде казактар жашайт экен, Керей туруусунан казактар. Анан ушул жерде бир кичинекей жанагы сүйүнөлөр саткан кичине базар сыяктуу бир нерселер болот го. Ошондой жери бар экен. Мен анан башка эмеде видеолорунда бар, азыр бу жерде жок. Ошол жерде кыргыздын калпактары, анан элечектер, анан мына көйнөк, оюу чапандар болот, ошолор илинип турат да. Анан булар эмне, кимдики десем, булар биздики дейт. Силер кимсиңер? Бу жерде ата-бабалардан калган дейт. Ата-бабалар ким десе, муңгулдар дейт да. Муңгул дейт экен да буларчы. Анан силер кайсы уруудансыңар десе, биз Керей туруубуз болобуз дейт. Муңгул түп жагында биздин ата-бабалар дейт. Анан могу неменин ар жагында дагы бир кабыр бар дейт. Чоң мүрзө, байыркы дейт, мүрзө бар дейт да. Ал жерде ошо биздин ата-бабалар жатат. Тоолордун түбүндө да. Анан мен ушул жерге мына Арсланбап деген жерибиз бар бизде. Ал жерде дагы ушундай да, тоолордун ар жагында аякта көл бар. Ал жерде да жанагы бир аталардын байыркы мүрзөлөрү бар да. Анан мен ошол экөөнү окшоштурдум да. Арсланбаптагы ар жакта ыйык жер, тиги жер дагы ошондой ыйык жер экен да. Бул ушу баягы изилдеген жерлердин бири да. Анан мынау бизде могу жерден дагы бир сүрөт көргөзөйүн. Мынау өзү биздин Алтын Арашан деген жер. Алтын Араша мына ар тоосунда турат. Мен ошо 10 кайсы таластагы же көлдөгү? Алтын Араша бул көлдөгү. Анан ошонун мына могу жакта карасаңыз, могу жакта тоо турат. Ошо тоо могу жерден бир кызыктай нерсе көрүнөт да, ошо тоодончу. Азыр мен ошону көргөзөйүн. Мына ошол жерде палатка деп коет. Могунучу түрдө турган могу палатка деп коет да. Анан ошол жерде карлардын сүрөтүн карасаңыз, мына могу жерде Лениндин профилин көрөсүз да. Мына жерден көрдүңүзбү? Мына кардан тартып алган, мына Лениндин профили мынабычы, карасаңыз, көрдүңүзбү? Көрдүңүзбү? Мындай сүрөт, бул табигат өзгө сүрөттөр тартып берет да. Демек, мына жерлердеги касиеттер дагы ушулар дагы маалымат берет. Ушулар дагы мындай дайыма бизге бир нерселерди көрсөтүп турат дегенди билгизет да. Себеби мен мына 10-жылы авария болуп, анан больницага түшүп калгам, реанимацияда жатып, анан чыгаргандан кийин мага мындай көзүмө бирдемелер көрүнө баштаганда, ошондо мына патологду бушты карасам, бир жактан Ленин туруп алчу, бир жагында Эйнштейн туруп алат эле да. Мындай көзүмдү күндүз эле жумсам эле тура берет эле ошол жерде. Бияк бурчта Ленин, бияк бурчта Эйнштейн. Ортосунда болсо бир
селден үстүнө мындай жанагы куштун канатын кагылган, сайылган, жана Гетман, Букутман деген жанагы эменде немелер бар го, Хмельницкийдин сүрөттөрү сыяктуу, ошол жакта башына селде сыяктуу, бирок Түркийде вот ошол турат эле да, ортодон бир бияка, ал моундай болуп турат эле да. Анан мен анда түшүнбөйт болчумун да, жаңыдан билген нерселер да. Анан көрсө ошолордун баардыгы тең ошо көзгө көрүнгөн мындай маалыматтар болот экен да. Анан мен дагы бир маселе, мен ошо Кытайга барып келатканда мына моундай биз Үрүмчүгө учканда, самолет учканда Кан теңир тоосунун жанынан учат да, жанынан учат. Анан ошону тартып алган сүрөттөрдө мына могу жерден, мына мисалы үчүн могу жерде учур эле көрүнүп турат, бул жана мындай кессең пирамида да. Анан пирамида мына могу жерде да көрдүңүзбү? Явно пирамида болуп турат да. Көрдүңүзбү? Анан пирамида деген нерсе биз Кыргызстан эле өткөн нерсе турбайбы? Анан бул кыргызча сөз окшойт деп, анан ошондон бул пирамида деген сөз пир, бул аалам, пир деген пир, мида деген мүдө экен да. Вот ааламдан түшкөн пирлер алып түшкөн мүдө экен, программа. Биз ошол менен жашайт экенбиз да. Мына ошол нерсе биздин Кан теңир тоосунда турат экен да. Ошону көрсөт. Бир чети анын башка да сүрөттөрү бар, менде ал калпак болуп да турат да. Калпак деп жана биздин Кыргыз эл касиет академиясынын бетиндеги турган ошо калпактын сүрөтү, ошо өзүм тартып алган нерсе да. Анан мына 2011-жылы мына бул неме деген Карма Санга деген Непалдагы бир 6 жыл ачка отурган жигит болгон. Ошол убакта 15 жаштан 21 жашына чейин ачка отурганда ошого да барып келгенбиз Непалда. Тамак жеп өткөндө күндүн нуру менен да. Анан ошондо көрүп, анан бул боюнча да видео тигилер бар. Анан бул айтканы азыр заман так өзгөрдү, жараткан менен түз байланышка адамзат өттү, ошо өтүп атат. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн жан дүйнөсү менен иштеш керек, өзүн өзү ачыш керек деген нерселерди ушундай биринчи жолу угуп, бул 11-жыл болчу, ошондон келгенбиз. Анан ошондон бери анан ушул нерселерди мындай кылып ичине китепче жазганбыз, бу жерде дагы башка көп нерселер бар. Фильм тартканбыз, Аккел уюткут деп. Анан могу Кайпылактан дагы Аккел деп кинолор тартканбыз. Манасчыда жанагы Рысбек Жумабаев деген манасчы бар, жана башкалар. Анан биз эми ушуларды эмне үчүн буларды айтып атам да. Мен өзүм кесибим инженер-строитель. Мен жол салган. Анан кийин инспекция турат деп кичине мамлекет кызматта 4-5 жыл иштегем. Баягы Гостехнадзор багыты боюнчачы. Анан эмнени түшүндүм да, Мынау биз илимди окуганда, мынау технический жагын, анан гуманитар жагын өзүнчө бөлүп окуйт экенбиз да. Бөлүп коет экен да. А Манас деген бул экөөнү бириктирип окуш керек экен. Себеби биз өзүбүз ошондон турат экенбиз да. Технический мына сан деген жагы бул денебиз, ал эми ан болсо деген сөз бул жан бул болсо жан дүйнөбүз экен да. Вот ал сөздөн турат экен. Сан бул денеден турат экен. Мына ушул дагы Манас экен. Мына мисалы үчүн англисче айды moon, күндү сан дейт экен да. Ошону кошсоң, Манас деген мындай бириктирип окусаң, Манас деген сөз чыгат экен да. Ушундай нерселер болуп, анан ушулар түрткөрү жанагы Акак дегендин аталышы ушундан да. Анан эми азыр эмне болуп атат? Эми азыр мына көп ушул Кыргызстандын ичинде Ош, Талас, Баткен, Көл, Нарын, бардык жерде Чүй, бардык жердеги ушул касиет дарыган адамдар өтө көп да. Бул бардык жерде бар. Ачык электери бар, ачылгандары бар, асманга учкандары бар, там Кудай болуп кеткени бар, там түркүндөр бар да, кыскасычы. Анан ошонун бардыгы тең туура эмес, чындык эмес дегенде болбойт да. Себеби ар биринин өзүнүн милдеттери, багыттары бар да. Анан биз ошону жанагы Манаста айтылган Чачкей деген, Чачкей деп коет, жана Семетейдин аягы. Мен бүгүнкү күндү Семетей доору деп коем. Ал да аян менен келген. Анан ошо Чачкей болгондо чачыранды болуп кеткенбиз да, чачыранды. Ар бир чачырап, анан бирок ошонун бардыгынын тең өзүнүн орду бар да, орду бар. Мисалы үчүн тескери багыттагы сүйлөгөндөрдүн дагы анын орду бар. Ал ошо тескери жак түшүнүү менен анын мындай карама каршы жагы кандай адамга таасир берет, карама каршы жагы эмнени түшүндүрөт, карама каршы жагы кандай болот дегенди көрсөтө тургандар экен да. Демек,
ар бир кыймыл аракеттен көзгө көрүнгөн нерседен жакшы ой таразага, жан дүйнө таразага салсаң, ошондо анын оң жагы да чыгат экен да, баардыгы чыгат экен. Демек, ошолордун баардыгын бириктирип, анан ошол боюнча элибизге, кыргыз элине, биринчи жаштарга, кызыккандарга, ушуларга айтып, болгон биздеги болгон түшүнүгүбүздү түшүндүрөлү деген иш аракетте жүрөбүз да. Мына азыр бүгүнкү күндө мына биз азыр Кыргыз Эл Касият Академиясында Гүлшан экөөбүз аракеттер кылып атабыз бир жаздан бери мына ушул жерге отуруп алып. Вот, анан эми мындан ары эми ушуга кимдер уккан адамдар, кызыккан адамдар келсе, мындай мисалы үчүн жалпы маалыматтарды мындай жөн эле айтып баарлашабыз. Жалпы маалыматтар, жалпыга тиешелүү, жалпы нерселерди ал бизге жаратканданбы, улуу күчтөрдөн жөн эле бизге бекер эле белги. Эми баардыгы эле бекер эмес, эми тиги жактан берет, ал бекер дейбиз, башка дейбиз, мындай материалдын айтканда бекер да, воздух да, бул аба да, воздух. Ошол нерсени жөн эле баарлашуулуу айтабыз. Келгендердин баарына биз кээде чакырык кылам, келип келише элек көптөрү, кээ бир түшүнгөндөр эле келсе керек элек да. Андан сырткары тереңирээк окуйм десе, тереңирээк окуп, ошонун түпкү маани маңызын түшүнөбүз десе, эми ал жерде уже ар кандай каражат керек экен, китеп керек экен, там кагаз керек экен, деген ал Шаршеналы агай, ушул жерден бир суроо да, пока дальше өтүп кетелекте. Эмнени терең түшүнөм десе, кыргыз касиетин терең түшүнөм десеби, же манас илимин терең түшүнөм десеби? Жакшы суроо. Жакшы суроо болду. Адам өзүн түшүнөм десе, өзүн тааныйм десе, адам өзүн түшүнөм десе, өзүн тааныйм десе, ошону кыргыз тили аркылуу, кыркыруу аркылуу биримдик, допустим, мисалы үчүн өзүнчө илим булчу. Биз кыркыруу деп анан бөлөт, андай деп атпайбызбы? Санжыра да, санжыра кыркыруу. Анан бул өзүнчө илим да, анан ошонун баардыгын бириктирген илим бул манас илими деп. Ошо акак деген, мен жана башынан айтпадым, башында аалам таануу, кыргыз таануу, адам таануу, анан коом таануу дегенге мен тема менен кетип атабыз да. Демек ошо ааламды эле эмес, кыргызды да жалпы тааныйсың, анан адамды эле эмес, коомду кандай жашаш керек да. Вот мен ошол эми баары чечмелегенде мен ошол эле жарайт деп ойлогом да. Акак деген сөзчү. Ошо адам өзүн тааныш үчүн манасты илим катары карап, ошондо баардык нерсени, сюжеттерин, окуяларын, тарыхый нерселерди, мисалы үчүн маназда жанагы канчалардан берес мындай муну көргөн ким бар деп немелердин көөнү үчүн деген сөздөр бар да, жармы төгүн жармы чын, жарандардын көөнү үчүн, көбү тегин көбү үчүн, мындай булардын көөнү үчүн дегендер бар да, ошолор эн үчүн ошентип айтылган, жармы чыны менен жармы калпы эмнеси деген баардык кыргыз тилинин сөзүн алганда баары чечмеленет да. Чын дегени, мына мисалы үчүн чындык дүйнөнү айтат. Калп дегени ал болсо бүгүн калып дүйнөнү бүгүнкүн айтат да, жана иллюзия дейт да, муну жана орусча айтканда иллюзия дейт. Мына ошол нерселерди кыскасы манастагы айтылган сөздөр мындай жөнөкөй эле талаага чачылган сөз эмес да, булар көзгө көрүнгөн жана кулакка угулган жосо сезим туюм менен сезилген нерселердин биримдиги да, бирикмеси да. Вот манас мен ушундай илим катары түшүнөбүз дагы. Анан ошон үчүн жана акак дегенде ошо комплекс кылып ушуну аракет кылсак деп атабыз да. Эгер муну вот эмне үчүн дегенде мына баары айтып атпайбы? Азыр тиги булардын эмне кереги бар? Булар сага жарма болуп бермек беле, башка болуп бермек беле, там тиги болмок дегендер суроолор туулат да. Хорошо. Азыр жармасы көп адамдардын жармасы ачып чыгып атат, туурабы? Аз болсо кээ бирлерине жетпейт. Анын баардыгы эмнеден? Баардыгы азыр мисалы үчүн өндүрүшкө, тамак аш болобу, башка адамга керектөөчү буюмдардын баары тең өндүрүштүн каражаттары жетиштүү. Баягы каалаган убакта канча чыгарса боло берет да. Бир гана маселе ошол туура, калыс, адилет адамдын жанагы керектөөсүнө жараша бөлүштүрүү жок. Эмне үчүн дегенде бул материалдык система ошол нерсенин баарын тең кээ бир гана анча-мынча колунан келген амал көй жана жан дүйнөсү бузган адамдар өздөрүнө чогултуп алып, ошону как средство мындай башкаруучу күч катары кабыл алып, адамды
мурунку эле жана мурун кара күчтүн кулу болсо азыр кадайдыр бир акча каражаттын байлыктын жана бийликтин эки түрүнүн кулдары болуп атат да адамдар. Адам эркиндикке чыгыш керек. Эмне үчүн? Себеби адамдардын аң сезими жеткенден кийин аң сезими мына сезим туюму түшүнүгү азыр өзгөрдү да. Мына ушу интернеттин жанагы маалыматтын мына средства массовой информациялар көбөйгөндөн кийин мына мурун жана аян алган телер аз эле болчу да. Анын баары эл ала албайт. Бүгүнкү мындай маалымат каражаттардын таасири менен адамдардын аң сезими өсүп, жан дүйнөсү ойгонду да. Демек, жан дүйнө ойгонгондон сөзсүз түрдө бул образы подобие дегендей Кудайдын эркиндигине умтулат ар бир адам. Биз ошол жолго азыр ошонун эң мындай таасирдүү, эң мындай активдүү жерине келдик да. Аң сезим ошого келди. Башка жол артка кете албайсың. Себеби адам бир нерсе түшүнүп алгандан кийин артка кетпейт ал. Эмне кылсаң да кетпейт. Эмне кылсаң да кетпейт. Только алдыга. Негизи өсүү өнүгүү алдыга болсун. Мына ошол. Вот ошону дагы туура кетиш үчүн алдыга дагы айлана чөйрөңө, коомго зыян келтирбеш үчүн, коомго тезирээк ылдам жылыш үчүн, коомдо шайкештик, гармония болуш үчүн мына манас илимин туура пайдаланып, туура окусак, ошо өзөктүү жагынан түшүнүпчү. Өзөктүү дегенде мына баардык нерсе өзүк келгенде тынчтык болот да. Вот ошол кыргыз тили аркылуу түшүнсөк өтө мындай терең улуу илим болот экен да. Мына ушул жөндө ушу илимди баштайлык деп мына баягыдан бери аябай көп сүйлөдүм ушул. Шашын алагай. Эми бул именно биздин бүгүнкү өсүп келаткан жаштарыбызга керек нерсе. Анан эми бир конкретный эле чакырык кылып койбойсузбу жаштарга? Тем более сиздердин академияңыздын тегерегинде студенттер аябай көп туурабы? Ошолор деле кирип чыгып сиздерге келип маалымат ала берсе болот да. Болот. Бул жерге маалымат алыш үчүн не обязательно Кыргыз эл касиет академиясы деп койсо эле касиеттүү адамдар эмес, а именно маалымат алганга келишсин деп атпайсызбы? Касиет десе көп адамдар башкача түшүнүп калган нерсе бар да. Андай эмес да. Андай эмес экен да. Андай эмес экен. Касиет деген бул баардык багыттардын топтондусу жана ошолордун иреттелип анализделген бир жыйынтыгын топтоо, анан кийин айтылчу нерсенин ошо күчтүү касиети ошондой болот экен да. Себеби буларга мисалдар көп. Мисалы үчүн ушуга чейин тарыхый атта калгандардын баары тең ошондой да. Анан эмне айтам да, мына кыргыз жаштарыначы, кыргыз жаштары мына азыр 99-жылдан баштап, 2000-жылдан баштап бартам дети индиго деп коет жана азыркы күн боюнча. Ошолордун баардыгында тең азыр мына биздин жанагы пенделер, бизге окшогон адамдардын биз көргөн ал жетпеген үчүн жогорку улуу күчтөр азыр каны аркылуу ошолорго маалыматты берип койгон. Канында маалымат бар. Мына ар бир жаштардын бир эле кыргыз эмес, кыргыздарда даже өзгөчө ошол маалыматтар бар. Ошол маалыматтарды ичинде кыйналып, кандай кылып, эмне кылам деп кайсы жерге чече албай жүргөн жаштар дагы көп да, өтө көп, көпчүлүгү. Вот ошолорду аларга эмне керек? Аларга эч нерсени үйрөтүп кереги жок. Алардын маалымат бар. Аларга болгонум аккан арыктан сугат деп ошо жолун гана көргөзүп, жолун багыттап, жолун ачып бериш керек. Адамда өзүндөгү ичиндеги илим казынанын капкагын ачып бериш керек да. Капкагын, илим казына, канындагы илимдин капкагын ачып бериш керек. Мына ошон үчүн жаштар келгени жакшы. Келсин, биз ошолорду капкагын ачып берелик деп атабыз. Бизге да ошол нерсени буйруган нерсе. Бул өйдө жактан жана ар кандай багыттар менен келген адамдар бул жердечи. Вот ошолор ошол нерсени жаштарга айтып беребиз, капкагын ачып беребиз, жолун көргөзүп беребиз, алдындагы жанагы маягын, чырагын көргөзүп беребиз, каерден чырагы жанат, каерден жанбайт, кайсы жерден эмнени колдонуш керек, кайсы бүгүнкү жанагы материалдык мирде кандай болсо, по образу подобие деген деле ошол. Тиги жакта деле ошол да. Бирок ал жан дүйнөнүн, сезим туюмдун, жан дүйнөнүн жана мынабу касиеттин негизинде үйрөнө турган нерселер, ошолор мынабу асыл ой, ак сөз, анан адал ишке айланыш керек да. Ошон үчүн биз жаштарды чакырат элек. Жаштар эмес, кимдер ушуга укса, кызыкса, өздөрүнүн жолун таба албай, алдында кыйнал туман көрүнүп, жол ачык жер көрүнбөй атса, ден соолугуна бул таасир
бардык жака берет. Ден соолукка да берет, жумушуна берет, үй бүлөсүнө берет. Бул бардык жерде таасир бар да. Ошонун бардыгын тең чечиле турган жолу бар. Жол ар бир адамдын өзүнүн колунда. Өзүнүн учугу да өзүнүн колунда. Бирөөгө көз каранды эмес. Көз карандылык болгон, аларды көз каранды кылып алган ошо билгенин айтпай, андан тигиндей мындай купуя андай дегендер да болгон бул убакка чейин. Азыр анын да кереги жок. Кантип калтыра берсек, көп адамдар көп нерселерди билбесе, кыйынчылык баарыбызга тең чогуу келет да. Азыр бирибизге байланып калган ушундай бирөө бардыгы үчүн, бардыгы бирөө үчүн деген заманга келдик да. Ошон үчүн үйрөнөлүк. Мейлин баягы айыл жеринен келген балдар, баягы кыргыз мектепте окуган балдар менен кичине иштеш түшүндүрүш жеңилирээк болуш керек. Эми орусча өскөн балдарды кантебиз? Так, орусча өскөн балдар деле мындай. Бул касиет сезим туюмда тил жок. Сезим туюм бул өтө бул Кудай берген бул белек да, ар бир адамга, жан дүйнөсү бар адамга берген белек. Сезим туюмга кыргыз тилинде айтасыңбы, орус тилинде айтасыңбы, аз сезим туюм менен өлчөп, таразалап алат. Бирок бир гана нерсе бар да, Вот ошондо таразалап атканда, ошонун таразасынын, ошонун курамы эмнеден түзүлдү? Алтынданбы, күмүштөнбү, темирденби, жезденби, же болбосо дагы бирдемеденби деген эле принциби калат дагы, сапаты түрдүү болуп калат да, сапат. Сапат эң күчтүү болуш үчүн, допустим, алтын болуш үчүн кыргыз тилин билген жакшы да. Болгон ушул. Ошодон кыргыз тилин билбей, тили орусча чыккан кыргыздар көп деме. Түшүнсө, мындай түшүнүп алгандан кийин, ал өзү тартат, жана ичиндеги түшүнүкчү өзү тартат. Мисалы үчүн, ошол эле кыргыз эле бала эмнеге орусча үйрөнүп алды? Ким аны мажбурлады? Эч ким мажбурлаган жок да, туура? Аны ата-энеси берип койду, сурабай эле. Ошол таасир берди, башка бирок, мисалы үчүн ушул эле биздин кыргыз эле балдар, кыргыз айылдан эле кыргыз балдар, мисалы үчүн келип туруп англис тилин үйрөнүп калып атпайбы, керек экен, туурабы? Демек, керек экенин түшүнүш. Эми бул жолго канча жаштан баштап балдарды жөнөтүшүбүз керек? Ушуну таанытып, ушул жолго салышыбыз керек. Ошого уже кандай деп айтсам эми? Ылайык. Ылайык же ылайык эместин бир эле чындык, бир эле жоор. Адамдын көкүрөгү качан өзүнүн каалоосу келет, ошол убак ылайык да. Бирок ошого кантип жеткириш керек? Маселе ошондо да. Мына мисалы үчүн азыр туура айтып атасыз, адамды мынабу аң сезимин өстүрүш үчүн, эми бул саясат болуп келген, башка нерселер болуп кеткен, бул система өзү ошондой түзүлгөн. Азыр эми мына буга биздин бүгүнкү күндө кыргыз тилине көбүрөөк көңүл бөлүп, мыйзам дагы ошого жол ачып, түрткү берип, ошого бурганга аракеттер башталды. Демек, келечегинде келебиз да. Себеби жанагы ар бир кызматтар, мамлекеттик кызмат болобу, муниципалдык кызмат болобу, бардыгы тең кыргыз тилин билиш керек деп, мынтыркы муну кийин аткарганга так аткарыш керек да. Бул бир таасир. Экинчи, адамдын өзү мына кызыктар болуш керек. Мен жана мурунку сүйлөп атканда, мисалы үчүн азыр Европага, чет элге чыгам дегенде сөзсүз түрдө англис тилин билиш керек болуп атат да. Туурабы? Ал аяк барганда, демек ансыз сен ал тилди билбесең жашооңо кыйын болот да. Бул Россияга барганда дагы ошондой болот. Эми бир нерсени айтайын да. Биз руханий жакка тиешелүү жери да булчу. Биз азыр бардыгыбыз ошол батышка барды, Россияга барды. Азыр батышка барсаңыз мынакей Америка, Түштүк Америка, Мексика, Греция, Болгария, Түркия, бардык жерде суу каптап, тиги булам кичинеден баштап көбөйүп баратат да, күндөн күнгөчү уже адамдардын психологиясы өзгөрүп баратат да. Ким билет кандай болот, ар кандай прогноздорду айтып атышат, буякта суунун алдында калат, тиги түкүнчө эмнени калат, башка жерде калат депчи. Анан ошенткен сайын адамзаты бардыгы уже массовый, бүткүл дүйнөсү ойлоно баштайт. Бул эмне үчүн, кандайча, эмне кылышыбыз керек, канткенде буларга таасир бере алабыз, канткенде токтособуз, эмне кылып сыйынабыз, эмне кылып тайынабыз, тиги бул жанагы кайсы дин жардам берет, кайсы тиги деген. Азыр баягы билимдүү болуп калган адамдар ушуга келип такалып баратабыз да азырчы. Илимпоздор, тиги бул ар кандай чакырыктар болуп атпайбы? Анан ошондо акырганда бир жерди бир түзүүчү создать жараткандан кийин ошону алып жүрүүчүлөр бар да, ошол илимди, ошол тилди, ошол үйүндү
ошол түшүндүрүүчү нерсени алып жүрүүчүлөр бар да жер үстүндө туурабы? Ошолор ким деген маселе жаралат да эмичи мындан ары. Мына ошондо ар бир адам ошого каякта экенин издеп баштайт. Издеп баштаганда бул тилде карасаң, анан ал берге бир жерге такалып калат. Жерге андан ары түшүнбөйт. Жерге жосо комментарий керек, тапсир керек тигүү. Ал эми кыргыз тилин билген киши сходу туп-туура турган жерден башынан аягына чейин түшүнүп коет да. Мына маселе ошого келебиз мынакей. Бул жомок эмес, бул жол бир какой-то бирөөнүн айткан алдаган сөз эмес. Мен деле муну башынан ушулар түшүнө баштаганда кыйкырып чыксам болмок да, ой мен кыйын элем, мондай мен мындай деп. Жок, мына 13 жылдан бери ушулардын баарын изилдеп келдим мен. Кантип, кандай кылып илимге туура келеби, башкага туура келеби, коомго туура келеби, башка деп мына ошон үчүн жанагы Непалды, тияк биякты, жанагы Шанхайды, тиги Түркия башка барган жерлер бекер айткан жерим жок да. Демек ошолордун баардыгынан келгенден кийин анан мына кыргыз тилинин улуулугу мына ошо башка тилдерде азыр цивилизациянын ээсибиз, цивилизациянын баары тең колубузда деген тилдердин ичинде кыргыз тили жатат да. Муунга бөлүп мына эки жактан ортону көзсө ортодо тиякты мен көп жылдан бери Facebook'ка жазып деле жүрөм. Анан андан ашса барып муунга, муундан ашса барып тыбышка алып термелүүгө чейин жеткенде баардыгы тең кыргыз тилинде маанилер чыгат дагы. Ошол адамды сактайт. Себеби вибрация болот, унисон болот, резонанс болот, ошонун баардыгы ошол жерде болот да. Демек ошондо резонанс төп келгенде, термелүүгө чейин төп келгенден кийин баардыгы покойго келет, баардыгы унисон от мына ошого. Биз ушуга тез эле келебиз адамзат. Атпесек башка жолу жок да. Мисалы айрыкча менин максатым ушул нерсени 1би, 2би, 5би, 10бу адамга жеткириш, түшүндүрүп жеткириш да. Анан кийин 100дөн ашып алгандан кийин жалпы элге кетет. Кээ бир нерселер ошолор кетип атат да. Мисалы үчүн жанагы Бакай, Кошой, тиги дегендерди, Жолой дегендерди чечмелеп айтсак, азыр көпчүлүк баардыгы айтып атат. Азыр мындай бөлүп уже айтып атат. Орустар даже айтып атат. Орустар айтып атат дажычы мындай. Биядан баягы бир сөз айтат. Мындай обратно окусаң дейт, мындай түшүндүрөт. Мындай окусаң мындай кылат деп уже орустар айтып атат. Көрдүңүзбү? Бул менин заслугам эмес, бул өзү аламдын тапшырмасы. Ар бир элге өздөрүнө аны сезимине салып атат. Демек ушундай да. Вот ушундай кетип атат да. Ошол сөздөр мына сиз код деп атасыз туура. Бул кут сөздөр да. Мына ошолорду бүгүнбү эртеңби мына адамдын жанына күч келгенде, ушуга умтулат. Бул жерде бул кайсы бир жөнүндө мындай ойлонуп чыгарылган нерсе эмес да. Бул ушул нерсени кээде мен былтыр бир жерге Азисордо деген бар, ошол жерде белорус келген экен. Анан ошого ичине отуруп калып, анан ушу кыргыз тилинин маани-маңлары мындай окуса, тигиндей окуса, мынтип карап алып ушу касиет жолунда жүргөн адам экен да. Неужели ушундай деп атпайбы? Ой, биздин болгонубуз ушул. Вот, оказывается, ошон үчүн могу жерде тартылган, могу жерде ушундай экен деп атат да. Эми карап турмуз. Мына быйыл эле дагы Азисордодо жанагы Кулмат деген манасыбыз бар. Ошол 10бу 7би 12 манас айтты да. Ошол жерде бир 10дон ашык орустар келди, орустар. Орустар отурат манас угуп. Кыргыздардын баары укканда кетип калышты. Орустарың отурат. Анан биз ойлодук, сурадык да. Эмнеге отурасың, түшүнүп атасың сен? Тилин түшүнгөн жокмун дейт. Эмнени түшүндүңүз? Ощущение дейт. Айтып берчи десек, айтып атат ошону ощущениеде. Айтып атат. Мисалы үчүн Арука менен Алмамбеттин мамилесин айтып атат. Семетей менен тиги Сарытаздын мамилесин айтып атат. А сам Сарытаз эмес. Он дейт. Ему дейт. Объясняет дейт. Сен каяктан баякта жүрөсүң? Сен минтип атасың? Сен башка жерге барып өзүңдү таппайсыңбы? Деп айтып атат дейт. Деп атат да Сарытаз. Бул минтип атат дейт. Арука менен оказывается у них любовь деп атат. Мындай ощущение менен айтып атат ошо орустар. Бирөө жарым эмеден Красноярскан, жарым Москвадан келишиптир. Демек манас деген эмне деген илим бул? Вот ушуну эле түшүнсөк болот да. А биз ошону кыргыздар өзүбүз түшүнүп атабыз. Жок бир персона бир какой эң кыйын дегенде кыйраткан бир кылыч бар, мына жететиндей кылыч, моундай калканы бар, кыйратып чабат деп коюп, бүттү ошо менен. Биз андан мына ушуну вибрация дейт. Вибрациянын жыштыктын өлчөмдөрү дейт. Ушунучу. Тиякта өтө тонкий өлчөм турат. Тиякта ощущение менен сезим туюмда
Өтө кыска, өтө күчтүү термелүүлөр турат. Муну гүү дейт. Муну бир и гүү дейт мынакей. Биригүү, манас күчү биригүү мына биримдике. И бизге тие турган тыбыш, чакырык, бизге келүүчү нерсе и. Себеби адамды нукусаң иден башка үн чыкпайт. Анан гүү дейт, ошо гүү деген вибрация, термелүү. Вот ана манастын түпкү жанагы максаты. Ошон үчүн 40 чорону бириктирип атпайбы? 40 чоро деген 40 вибрация, 40 аалам бул. 40 ааламдан биригип жерге биримдик түзүлгөн. Бүткүл башка ааламдарга ошолорго мындай үлгү болсун, ушулардын биримдиги болсун, жалпы адамзат жараткан менен бирге болсун деп. Ошол качан ошон үчүн убакыт берилген, жанагы мөөнөт берилген. Анан ошол мөөнөт азыр кезегине жетип, как раз акыр заман деген ошол акырына жетип, эми азыр бир гана жол калды. Жан дүйнөнү кайрадан өзүнүн күүсүнө алып келишибиз керек. Улуу күүгө. Ошол жанагы баардык түшүнгөн сезим туюм менен түшүнүп, аны ошону сөзгө айлантчу абалга алып келишибиз керек. Ошо сөзгө айлантчу абал тагы ошо манас сөзү болуп атат да, кыргыз тили болуп атат да. Башка дагы бир далил да, бул эң чоң далил. Башка бир кайсы тилде ушундай аяндан алып эле дароо эле монтип айтып бири-бири улап кеткен кайсы бир тил барбы азыр? Жок, жаттап алган киши айтат, окуган киши айтат, да, там Пушкин, Лермонтов, алар жазат баары тең. А бирөө эле жазат. Экинчиси ошо Пушкинди улап бирөө айтып жазып кетсинчи. Майли айтпай эле койсун, жазып эле кетсинчи Пушкинди турап. Жок. Лермонтовду турап жазып кетсинчи. Жок. Туурабы? Тетяктагы батыштын жагынан ошону улап жазып кетсин. Жок. А Манаста кичинекей 4 жаштагы баладан баштап 70-80ге чейинки чаларга чейин окуяны айт десем ошол айтып, аны кайра сходу аяналы улап кетип атпайбы? Бул эмне деген? Муну ким далилдейт? Муну кайсы окумуштуу? Кайсы ким тиги докторлук академиктик жактаптыр бул боюнча? Жактай албайт. Вот мен ошон үчүн айтам. Башкалар болсун, мына Кытайлык тимелер окумуштардын баарын далилге алып келсин ушуларды. Арабтарды алып келсин, макул, испан, француз, любойун алып келсин. Жок да мындай. Вот мына ошон үчүн. Бирок муну каалайбызбы, каалабайбызбы, ушуга келишибиз керек. Жанагы баардыгыбызды жан дүйнөнү ойготуп ушуга алып келе турган заман келди да. Мындан ары өтө тездик менен өтөт, өтө тездик менен. Мисалы үчүн буга чейин жүздөгөн, миңдеген кылымдарды өтсөк, канчаларын. Бул бир айланып болот экен, жана 12.000 жыл, жосы 24 да. Бул ушул жерде бир чоң сыр жатат да. Биз 12 жанагы бизде 12 мүчөл деп коет, туурабы? 12 менен бир эсептейбиз да. Баарынын жаныбарлар 6 арам, 6 адал менен жаныбар менен аталат. Мына булар да чечмеленет. Ушулар чечмеленгенде ушунда дагы көп энергетиканын баары ошо төптөлүп гармониялаштырат. Ошону туура чечмелесек. Ошондо дагы мындай, ошондо дагы аба ырайы, мамилеси, жердеги ушунун баары тең ушуга бири-бирине байланыш болот экен. Биз муну Непалга барганда көргөнбүз, кандай күн жаадысак күн жаап, токто десек токтогондо ошондо түшүнгөнбүз. Себеби ал жерде кыргыз тили көп айтылбайт экен дагы, а кыргыз тили айтылганда ошол дароо аткарылат экен. Себеби башка жакта айтылбайт экен да, ишенбейт экен да. А чындык айтылганда дароо аткарылат экен. Ошону 2-3 жолу көргөндөн мен дагы ишенгем. Ал эми бүгүнкү биздеги кыргыз тил бу жерде. Биз кыргыз тилде көкүрөк эмес, мен айтабыз, ошон үчүн бу жерде эч нерсе аткарылбайт биздин сөздөрүбүз. А эгер биз ошон чындык менен көкүрөктөн айтсак, ошолор аткарылып атпайбы? Кээ бир нерселерчи. Ошон үчүн түлөө кылып атабыз, ошон үчүн тиленип атабыз, ошон үчүн бир нерсе суранып атабыз. Чын жүрөктөн айтсак аткарылып атат да бу жерде деле. А бирок жалпы эл ишенбейт. Жалпы эл жана манипуляция мээдеги амалга өтүп кеткен, алардыкы аткарылбайт. Вот ошон үчүн жана коррупциялар күчү жоготуп аткан ошол. Ошон үчүн жанагы бандиттердин күчүн жоголуп аткан ошол чындыкка төп келбейчи кылган иштери. Ошон үчүн жана бийликтин кээ бир туура эмеселери ошондой болуп аткан ошондон. А чындык айтылган жерде сөзсүз ал иштейт, ошол жол ачылат да. Мына вот маселе. Биз ошону мына жаштарга ошолорду түшүндүрүп беришибиз керек да. Сонун керемет. Ошондо үйдө вибрацияны көтөрүш үчүн эле манасты коюп коюш керек экен, манасын айтып. Ооба, ушундан башташ керек. Ушундан башташ. Анан балдарды ойготуш үчүн. Ооба, анан кийин аларда суроо пайда болот. Анан алардан тажабастан аларды чечмелеп бериш керек. Түшүндүрүп бериш керек. Түшүндүрө албасаңыз, түшүндүрө турган кишиге алып барып түшүндүртүш керек. Шашнал ага,
азыр жанагы Жайсан атанындагы варианты бар го, кайыптан алып жастыгы Бүбү Мария эже. Ошондо балдарга кайсы вариантты сунуштаганыңыз жакшы? Ошол Жайсан атаныкынбы же мурунку чыккан басмалардыбы? Бул жерде мындай да, мисалы үчүн Жайсандыкы анын айырмасы ал жанагы 4 саптуу ыр депчи, бүгүнкү ыр саптарына окшоштуу ошол ыкма менен жазылганда, бүгүнкү мына ушу жазууга көнгөн адамдар ошону тезирээк кабыл алат. Жайсан бул формасы башкача да, бул тезирээк кабыл алат, бүгүнкү ыкмага окшош. 4 сапыр жанагы китеп менен тарбияландарга ушул жакшыраак да. Мен түшүнүм, мен эч кимге таң калбайм, мен ошондой түшүнөм. Ал эми мурунку классика деп коет, ал уже түз жан дүйнөгө дароо эле түз эле кабыл алына турганда, түз эле жан дүйнөгө таасир бере турган нерсе. Ошон үчүн көп адамдар мына жан дүйнөсү жак адамдар аны көп уга албайт, чыга качат, жосо эстеп, бирдеме кылып качып кетет да. Ал эми беркиде 4 ал жерде биринчи мээ иштей баштайт, мээге таасир бере баштайт. Анан мээ аркылуу анан жан дүйнөгө өтөт да. Вот мына айырмасы мен ушундай түшүнөм да, мүмкүнчү. Ошондо буну манасчылар айтып атканда угуш керекпи же жанагы Эрнест Кыязовдун аудиокнигасы бар го, окуганчы китептерди. Ошону бир жакшы ошондон башташ керекпи? Бул эми ар бир ыкманын баары максаты бир болсо керек, баягы ушу манасты жеткирүү. Анан анысыкандай кайсыны кабыл алыш, кайсыны угуш дагы ар бир адамдын эрки. Бирок менин пикиримче манасты бетме-бет отуруп угуш керек. Тирүүлөй. Айтышка, тирүүлөй отуруш керек. Маңдайындачы, вот ошондо мындай 1-2-3 кошо бирге иштейт да. Үн, кыраат, үндүн өзгөрүшү, мынау колдун, көз караштын, тигилардын ушу баардыгы комплексин иштейт дагы, анан таасири күчтүү болот да. Ошондо бир эле нерсе эмес, көп жагынан кетет. Тигинде бир эле жагынан ал как баягы окуганда ал как маалымат катары эле кетет. Сон. Ошондуктан урматтуу урматтуу кыргыз эли. Кыргыз мына байдан бери кандай кылып эмне деп айттым окшойт, алдым жетишинче аракет кылдым окшойт. Мына ушул мен бир эле нерсени суранам да. Эгер ушулар жакса, ушуларга жөнүндө билгиңер келсе, мен ушуну берек катары элге деп атайын, мага ушундай буйрук болсо керек, ушуну берет элем. Ушулар жок дегенде менчилик эле билип алсаңыздар жакшы болот эле да, ушу жок деген. Анан өскүлөчү, каалаган жагына учкула, өскүлө, жаштар айрыкча. Муну эч качан зыяны тийбейт мунун. Бирөөгө каршы эч нерсеси жок. Канчалык умтулган, алдыга жылган сайын ошончо алдыңа чоң келечектер ачылат. Ошончо мүмкүн миллиардер, может триллионер деген чыгабы, миллиардерлер көп, триллионер жок. Может кыргыздар триллионер чыгат. Триллионер болгондо анын сага жалгыз жаныган эч нерсе кереги жок болот. Сен анда бир эле жерде эмес, межгалактика дейт, ошол жактыга чейин чабыттап каласыңар. Эми бул кыялды кой бериш керек, кыялды туура багытка кой бериш керек. Ошол кыялды өзөккө киргизип кое турган жолду ачып берет деп ишенем да. Себеби мен бул жерден жамандык көргөн жокмун. Жамандыгым бизнестен айрылдым, мен ага сүйүнөм, абдан кайра ыраазымын. Аны менен мен ден соолугумду сактап калдым. Эгер мунун баарын тең кайра элдер болсо, мен элдерге көп жакшылык кылган болот экенмин да. А мен бизнесте көп адамдарга жакшылык кылганга жетишпейт болчу, мен мүлкүм жетишпейт болчу. Ал берсең да талашып кетет болчу. Азыр болсо баардыгына жетет. Кудайдын мүлкү чексиз экен. Ошон үчүн келиңиздер, Сухомлино 52А, ошол жерден биз баштайлы деп атабыз. Мынакей лицензияда сүйлөшүп, кудай кааласа жакын лицензия болот. Окугандарга сертификат жазып беребиз. Бүт сапатын, даражасын баардыгыбыз өзүбүз карап турабыз. Баардык нерсе болсо элге пайдалуу кызмат кылган адамдын баардыгына сертификация кылып беребиз, кудай кааласа. Ишиңиз нур болсун, Шашынал ага. Рахмат. Сөзүңүз нур болсун. Рахмат. Рахмат сизге. Кызматыңызга